Mana prezident жазып турат. Бул жерде эмне башка өлкөлүк деп турат. Бүт өзүбүздүк. Mana кимдики бул? Мамлекеттики деп турат. Мурунку келген башка өлкөдөн келген мектептин могу жеринде өзүнүн эптери өздөрүнүн болчу. Бүгүн 12-июнда Баткен шаарында агартуу министри Догдургул Кендирбаеванын катышуусунда Доор өзгөрткөн билим аталышындагы ата-энелер форуму өз ишин баштады. Форумдун алкагында катышуучулар Баткен облусундагы кесиптик окуу жайлардын Улуттук Алтын түйүн балдар инженердик техникалык академиясынын, Баткен облустук филиалынын жана жалпы билим берүү мекемелеринин көргөзмөлөрү менен таанышты. Ошонун долбоорун түзүп окуучулар өзүчө проект жасаган. Баткен Ситинин долбоору келечектеги. Жерде 3D принтерден окуучулар программадан жасап, өздөрү жасап, кармап көрүшөт, чыгарышат. Бизде дизайн бар, эми Бул жакта робототехника бар. Робототехника илиминдеги балдардын эмгектери. Биз кийинки жылы көбөйтөбүз. Президентибиз быйыл шахматты көбөйттү. Ар бир 500 мектепке шахмат киргизип атабыз. Сабак киргизип атабыз. Анан балдардын чыгармачылыгы менен путу кийинки жылдын бүттү. Форумга Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым уктуу өкүлү Мамыржан Рахимов, Баткен шаарынын мэри Сейтек Кулубаев, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Баткен облусундагы өкүлү Саламат Ажикеев, билим берүү тармагынын өкүлдөрү, мугалимдер жана ата-энелер катышты. Доор өзгөрткөн билим деп аталышын өзү эле биздин алдыбызда турган жоопкерчиликтүү милдеттерди айтып турат. Сапаттуу билим бул бир гана мугалимдин эмгеги эле эмес, бул мамлекеттин, мектептин жана эң бир башкысы ата-энелер менен биргеликте тыгыз кызматташтыктын натыйжасы. Иш-чаранын жүрүшүндө 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алгачкы жыйынтыктары талкууланды. 12 жылдык билим берүүнүн артыкчылыктары, окутуу ыкмалары тууралуу агартуу министри токтолуп өттү. Миллиардерлердин баары технологияларды тапкандар болду. Бензин, жер карабай саткандар болбой калды. Жалаң эмне болду? Мээ продуктусу. Биз жылбасак, өткөн замандагы Советтер Союзу жок эле, ажырашып кеттик биз. Бөлүп саттык 93-жылдары. 12 жылдык билим менен 10го жетпеген өлкө калды. Бизден кийин Өзбекстан өткөн, Казакстан өткөн, Кытай өткөн, Түркмөнстан 13 жыл өткөн, Түркия өткөн, эми Европаны айтпайлы. Анан сен кайсы баланын кайсы доорго даярдайсың? Доор өз миссиясын аткарып бүттү. Бүгүнкү күндө президентибиздин башкы саясаты ар бир бала бакчага барыш керек. Мээнин өнүгүү сыйкылдуу кубаты 5ке чейин. Жакшыны да, жаманды дагы, тили дагы өнүгүшүнүн бүт сыйкылдуу кубаты 5 жашка чейин. 5 жашка чейин кучакталган бала, 5 жашка чейин мээримге тоюлган бала, 5 жашка чейин ата-энеси тилин өркүндөтпөгөн бала дайым стрессте. 12 жылдык билим берүүнүн алгачкы этабы орто мектептерде практикаланып, мугалимдерге жана окуучуларга окутуу, түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүп келди. Жалпы эле ушул мамлекеттеги билим берүүдө өтө чоң реформа болду деп ойлоймун. Анткени бул концепцияда инновациялык методдор менен сабак өтүүнүн жолдору, инклюзивдик билим берүү, жаңыда көп усулдар менен мугалимдерге сабак өтүүдөбүз биз. Айрыкча райондук билим берүү бөлүмү тарабынан мугалимдерди, жетекчилерди, китепканачыларды, соц педагогдорду, бардык мугалимдерди, STEM мугалимдерини, англис тили мугалимдерини, башталгыч класстардын мугалимдерине семинар сабактар өтүлүп турат. Андан сырткары мугалимдерди кубандырганы 12 жылдык билим берүүдө ушул Алтын казык программасы тарабынан ноутбуктар берилди. Өтө ыңгайлуу муну колдонууга. Андан сырткары ушул алгачкылардан болуп 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө мугалимдер үчүн кыйынчылыктар болгон жок. Анткени мына биринчи класста эле окуучулар мына сүйлөгөнгө, анан мурдагыдай мугалим эмес ата-энелерге дагы көбүрөөк талаптар коюлуп, билим берүүгө мындай бир жакшы өзгөчөлүктөрдү алып келди да. Айрыкча Кыргызстандын ушул 12 жылдык билим берүүгө өткөнү бул кубантарлык иш деп ойлойм. Доор өзгөрткөн билим форумунда ата-энелер менен ачык диалог уюштуруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Кудайга шүгүр, быйылкы жылда окуп жатат, 12 жылдык окушка өтүп, илимди күчөтүш керек. Илим болсо бар жок болот.
бизге төлкө илим болсо баардык окуулардын алдында болушубуз керек. Мен ушул элимдин баардыгыны чакырамын. 12 жылдык окушка өтүп жатабыз. Мана быйыл 1 жыл өттүк, секирдик, окуп атабыз. Дагы бир жолу кайталайм, илим болсо бар жакка жетишебиз. Балдарыбыз канчалык илимге умтулса, азыркы заманда техника өнүккөн заманга келдик. Форум билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр боюнча маалымат алмашууга жана сын пикирлерди угууга мүмкүнчүлүк түзөт. Инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү үчүн кандай шарттар түзүлүүдө? Өзгөчө билим берүү муктаждыгы бар балдар үчүн адистер жана окутуу шарттары жетиштүүбү? Аймактагы билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын жакшыртуу боюнча кандай иш-аракеттер аткарылып жатат? Мектептерге психологдордун санын көбөйтүү сунушу сыяктуу бир топ ой пикирлер ортого салынды. Суроолорго агартуу министри Доктургул Кендирбаева жана Баткен облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жооп беришти. Фарида Убайдуллаева, Нурпейил Ашыр кызы, жаңылыктар.